got the sleeves. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Oh, Smagalov. Assalamu alaikum. Амансыздарбы Алатау спорт каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге эгемен кыргыз спорт тарыхында олимпиадалык оюндарында кыргыз желеген бийик желбиретип, биздин куржунга медаль алып келген спортчулар тууралуу баяндап беребиз. Бул чыгарылышта сиз билбеген да маалыматтар толук болушу мүмкүн. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Жаңы переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Эң алгач 1991 жылы Кыргызстан эгемендүү өлкө аталып, биринчи жолу 1992 жылы Испаниянын Барселона шаарында 25-чи жайкы олимпиада оюндарына катыша алды. Бирок бул оюндарда кызыл байрак менен эмес, бириккен көз карансыз мамлекеттер шериктештиги КМШнын атынан чыгышкан. 1996 жылы Кыргызстан АКШнын Атланта шаарында 26-чы жайкы олимпиада оюндарына жалпы улуттук курамдан 33 спортчу катышып, тилекке каршы байгесиз келишкен. Олимпиадалык оюнга катышуунун өзү да бир чоң жеңиш. Эми сиздерге суроо: эң алгач кыргыз спортунда олимпиадалык медалды ким колго кириткен? Бул суроого көпчүлүк Канат Бегалиев, Руслан Түменбаевдарды айтышы мүмкүн. Бирок кыргыз спорт тарыхында эң алгачкы медалды казакстандык Айдын Смагулов 2000 жылы Австралиянын Сидней шаарында 27-чи жайкы олимпиада оюндарында коло байгени алып келүү менен биздин спорт тарыхчабызга өз ысымын жаза алган. Бул кандайча болуп калган деп таң калып жатасызбы? Балким араңыздарда билгендер бар чыгар. 20-кылымдын аягында Казакстанда спорттун дзюдо түрү өнүгүп жаткан маал 60 килограммга чейин салмак чембирдигинде эки балбан биринен бири күчтүү болуп, атаандаштык курчуп турган учур. Акыры биринчи номер менен Казакстандын атынан Базарбек Дөңбай олимпиада оюндарына даярданат. Айдын Смагулов болсо кол кушуруп отуруп калбай, бордош кыргыз элине келип, биздин мамлекеттин атынан чыгуу үчүн оюндарга биздин туубуздун алдында чыга баштайт. Лицензиялык Азия оюндарында күмүш утуп, олимпиада оюндарына сапар алат. Ошентип эки бир тууган элдин эки баласы олимпиада оюндарына барып, Айдын Смагулов коло байге менен кайтат. Бирок Базарбек Дөңбай тилекке каршы байгеге жетпей калат. Ошентип Айдын Смагулов кыргыз тарыхында өз ысымын калтырган. 2004 жылы Афинада өткөн 28-чи олимпиада оюндарында ийгиликсиз болгонубуз менен 2008 жылы Кытайдын борбору Бейжин шаарында өткөн оюнда Кыргыз Республикасы үчүн жаңы доор болду десек жаңылган болбойбуз. Мына ошол оюндарда Канат Бегалиев спорттун грек-рим күрөшү боюнча 66 килограмм салмакта күмүш медаль тагынган болсо, ушул эле спорттун түрү менен 60 килограмм салмак чембирдигинде Руслан Түменбаев коло байгени багындырып, өлкөбүздү чоң кубанычка бөлөшкөн. Күрөштүн эркин күрөш түрү боюнча Базар Базаргуруев 60 килограмм салмакта бул оюндарда 5-чи орунду ээлеп, байгеге жетпей калган. Бирок арадан 9 жыл өткөн соң, тагыраагы 2017 жылы Олимпиадалык спорт комитети бул салмакта 2-чи орунду ээлеген украиналык балбан Василий Федоровичтин денесинде допинг болгондугун ырастап чыгышып, коло байгени кыргызстандык Базар Базаргуруевке ыйгарышкан. 2012 жылы Лондондо өткөн Олимпиада оюндарында ийгиликсиз болсок, 2016 жылы Рио-де-Жанейродо өткөн 31-чи жайкы Олимпиада оюндарында оор атлетика боюнча балбаныбыз Иззат Артыков коло байгеге жетти деп чоң кубанычка бөлөнүп жаткан кезде Олимпиадалык спорт комитети биздин балбаныбыздын денесинде допинг бардыгын аныктап, тилекке каршы коло байгеден алыстап калганбыз. Токиодо өткөн 32-чи олимпиада оюндары кайрадан спорттун күрөш түрү боюнча жаркын жылдыздарыбыз Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Акула Кайман аттуу Акжол Махмудовдор эки күмүш, бир коло байге менен тарыхка өз ысымдарын алтын тамгалар менен жазыша алышты. Жалпы жыйынтыктап коелу 2000 жылы Сиднейде бир коло менен командалык эсепте 199 мамлекеттин ичинен 71-чи орунду камсыздасак, 2008 жылы Бейжинде бир күмүш, эки коло менен 204 өлкөнүн арасынан 64-чү орунга көтөрүлө алган жайыбыз бар. Токиодо өткөн оюнда 205 мамлекеттин арасынан 2 күмүш, 1 коло менен 70-чи орунду ээлей алдык. Албетте, бул жылы топ 50 өлкөнүн ичине кирүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бул балбандарыбыздын ийгиликке кантип жеткендиктери спортты сүйгөн ар бирибиздин көз алдыбызда. Эми кыргыз спортунун өнүгүп жатканын байкай турган болсок, ушул жылы Парижде өтчү 33-чү жайкы Олимпиада оюндарында буйруса биздин спортчуларыбыздын ийгиликтерин кубануу менен күзөтүп көрүп, кыргыз спортунда дагы бир тепкичке көтөрүлүшүн күтүп, ар бир катышкан спортчуга ийгилик каалап, оору суркоодон жана жаракаттан алыс болуусун тилеп, жараткандан чоң жеңиштерди суранып кала беребиз. 2024-жылы 26-июлунан тарта 31-августуна чейин 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын башталышына учурда бир нече ай калды. Ошого карабастан учурда балбандарыбыздын Акжол, Айсулуу, Айпери жана Жоламандын Олимпиада оюндарына жолдомолору бар. Эми алдыда көптөгөн спортчуларыбыз бул жолдомолорду колго киритүү менен Олимпиада оюндарына мыкты ийгиликтерди жаратып келсин деп берүүнү жыйынтыктайбыз. Эгер бул видео кызык арттырган болсо, кийинки чыгарылышта кайсы спортчуларыбыздын Олимпиада оюндарынан байге алуусу жогору, ошол тууралуу баяндап беребиз. Эгер сизде да туура жоромолдор болсо, кайсы спортчуларыбыз байге алуусу мүмкүн? Бул тууралуу комментарийге калтырууну унутпаңыздар.